2020 жылдын башында башталган коронавирус илдетин жуктургандардын саны дүйнө жүзү боюнча 55 миллионго чукулдады. Ал эми Кыргызстанда дартка чалдыккандар 67 миңден ашты. Бул сандын ичинде этникалык кыргыздар да бар. Алардын күнүмдүк тирикчилиги пандемия учурунда кайсы багытка өзгөрдү? Ооруга чалдыккандар кандай шартта дарыланышууда? Өзбекстандын Наманган облусунан келген Жапаркулов Мамасалынын айтымында этникалык кыргыздардын арасында да COVID-19 жуктургандар көп болду. Бирок оорудан каза болгондор болгон эмес. Мамасалы мырза коронавирустун симптомдору, коргонуу эрежелери, дарылануу боюнча маалыматтарды интернет жана сыналгыдан алган. Анын кошумчалашынча ооруга чалдыкканда дарыгерден жардам же кеңеш алууда эч кандай тоскоолдуктар болгон жок. Основном эл көп ооруду. Ошо этнический келген кыргыздардан да аябай көп ооруду. Кудайга шүгүр, өлүм болбоду. Бирок больницага барып, жактан түзелип чыккандар көп болду бизде. Основной шу экинчи волнасында Кудай сактасын, азырынча биринчисинин оорубасы ооругандар жок. Эми бул айтпай келген жооду бирок биздин шу медиктерибиз жеңди. Коронавирустун биринчи толкунунда дары-дармектер жетишсиз болгону белгилүү. Мындан улам этникалык кыргыздарда кыйынчылык эселеген. Буга кошумча ооруканалардагы айрым туура эмес мамилелерге күбө болгонун Кайрылман кыргыздардын бириккен коомунун президенти Усманова Барно айтып берди. Бул оору өтө жаман оору экен. Мен үй бүлөм менен да оорудум. Бирок алыста жүргөн жолдошум дагы ушул коронавирустан каза болду. Ошол учурда кыйналдык, ал кишини биз границалардан кыйналып алып келиштик. Ошол Кыргызстанга келип койгондон кийин дагы ушундай элдер баары маскачан келсин деди, аз эле кишилер катышсын деди. Бирок туугандар эле катышып, алыскы сапарга узаттык. Бирок бала чакам ошол узатуу ушундай көп киши чогулган жерлерге барганда кыйналды. Келгенден кийин бардыгыбыз үй бүлөбүз менен катуу оорудук. Мен ошол оорунун айынан даже больницага жатып чыктым. Фучук больницасына барсам, приемныйда жаш кабыл албай, башка эле дарыларды жазып берип, андан кийин поликлиникага барып, ошо поликлиникадан дарыланып, айыгып чыктым. Ал буга кошумча этникалык кыргыздардын, айрыкча жаш балдарын дарыгерге көрсөтүүдө көйгөйлөр бар экенин белгиледи. Деген менен Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу башкармалыгынын адиси Курманбек Турдумаматовдун айтымында COVID-19 чалдыккандарга кыргызстандык, этникалык же чет өлкөлүк дебей бирдей жардам көрсөтүлдү. Бүгүнкү күндө COVID-19 илдетине чалдыккан жарандарды биз кыргыз жарандары же этнический кыргыз деп бөлбөгөндүктөн статистика жүргүзүү кыйынчылыктар болуп атат. Биз азыр медициналык жардам бөлүнбөй көрсөтүлөт, бардыгына бирдей, бир түптө. Ошого азыр статистика биз өткөзбөйбүз. Кошумчалай кетсек, этникалык кыргыз деген жүйө менен COVID-19 чалдыкканда жардам көрсөтүлбөсө же ооруга байланыштуу башка суроолор жаралса, 118 кыска номуруна кайрылса болот.